Күндүн орчундуу кабарлары күндеме маалыматтык программасында кутман кечиңиздер менен студияда Кундуз Кенжебаева. Алгач бүгүнкү анонс менен таанышып алыңыздар. Блогерлер салыктан кутулду. Мыйзамга өлкө башчысы кол койду. Бүгүн Чолпон Ата шаарында президент Садыр Жапаров Евразия өкмөттөрү аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен жолугушту. Евразия өкмөттөрү аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын жыйынтыгы боюнча электрондук соода жана бирдиктүү каржы рыногу боюнча маанилүү келишимдерге кол коюлду. Жаңы окуу жылынын алдында Агартуу министрлиги ата-энелерге жеке менчик мектептердин лицензиясын текшерүү зарылдыгын эскертти. Мамлекеттик салык кызматы президент Садыр Жапаров 6 августта салык салуу жана салыктык эмес кирешелер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгонун билдирди. Документ президенттен салыкка байланыштуу буга чейин чыгарган жарлыгын ишке ашыруу үчүн кабыл алынган. Ага ылайык салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, IT чөйрөсүндө иштегендер, жасалма интеллектте, тиркемелерди иштеп чыккандар, блогерлер, чет өлкөлүк компаниялар үчүн аралыктан иштегендер, стартаперлер, кинофильмдерди, видео жана теле берүү программаларын тартуу менен алектенгендер 5 жылга салык төлөөдөн бошотулат. Коомдук тамактануу кызматтарын көрсөткөндөр Бишкек жана Ош шаарларында 5%, калган аймактарда 3% салык төлөйт. Сауна жана мончо иштеткендерге салык 5% деп белгиленди. Бул чечимдер 2027 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен жолугушту. Жолугушууга Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Россия өкмөт башчылары, ошондой эле байкоочу өлкө катары Өзбекстандын премьер-министри жана Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү катышты. Мамлекет башчысы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикти тең укуктуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн маанилүү аянтча катары карай турганын белгиледи. Ошондой эле өлкө мындан ары да биримдиктин ишине активдүү катышууга даяр экенин билдирди. Жапаров 2027 жылы Кыргызстан уюмга төрагалык кыла турган учурда Евразия экономикалык форуму өлкөдө өтөөрүн эске салды. Ал форумга өнөктөш мамлекеттерди жана эл аралык уюмдарды кеңири тартууну сунуштады. Президент өнөр жай жана агро өнөр жай тармагындагы биргелешкен долбоорлорду күчөтүүнүн, ошондой эле ЕАЭПке мүчө бардык өлкөлөр үчүн колдоо жана каржылоо механизмдерине тең мүмкүнчүлүк түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Мы рассматриваем союз как важную площадку. Кыргызстан ЕАЭПтеги тең укуктуу жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү, экономикалык интеграцияны тереңдетүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн маанилүү аянтча. Кыргыз Республикасы мындан ары да биримдиктин ишмердүүлүгүнө активдүү катышууга даяр. Евразия экономикалык форуму 2027 жылы Кыргыз Республикасында өлкөнүн ЕАЭП органдарына төрагалык кылуусунун алкагында өтөөрү белгилүү. Өнөр жай жана агро өнөр жай комплексиндеги биргелешкен кооперациялык долбоорлорду активдештирүүнүн, ошондой эле биримдикке мүчө бардык мамлекеттер үчүн колдоо жана каржылоо механизмдерине тең укуктуу жеткиликтүүлүктү камсыздоонун зарылдыгы өзгөчө маанилүү. Возможности для совместного развития. Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөрү аралык кеңешинин кезектеги жыйын өттү. Ага Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары катышты. Жыйында азык-түлүк коопсуздугу, экономикалык кызматташтык жана соода маселелери талкууланды. Кыргызстан каржылоо механизмдерин кайра карап чыгуу боюнча өз сунуштарын билдирди. Жыйындын жыйынтыгында бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Темага кабарчыбыз кенен токтолот. На плодотворных переговорах в узком составе. Кече 6 августта Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамындагы жыйыны өткөн.
Ага Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары катышып, экономикалык кызматташтык, сооданы кеңейтүү, инфраструктуралык долбоорлор жана техникалык жөнгө салуу маселелерин талкуулашкан. Уверен, что все полны сил и энергии для плодотворной и содержательной работы. Биз үчүн макулдашуулардын кагаз жүзүндө гана калбастан иш жүзүндө аткарылышы, жолдордун жөнөкөйлөштүрүлүшү, товарлардын жүрүшүн тездетүү жана рынокторду бири-бири үчүн жеткиликтүү кылуу өтө маанилүү. Биргелешкен иштин жыйынтыктары мамлекеттердин келечекке болгон ишенимин бекемдеп, ээптеги интеграциялык процесстерди жаңы деңгээлге чыгарып, экономиканын туруктуу өсүшүнө жана калктын бакубаттуулугун жогорулатууга өбөлгө түсөт. Бүгүн биз биримдигибиз үчүн маанилүү болгон маселелерди талкуулайбыз жана тар курамдагы сүйлөшүүлөрүбүз жемиштүү өтөт деп ишенем. На бумаге реально работали. Ал эми бүгүн 7 августта жыйын кеңейтилген курамда уланды. Чолпон Атага Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Беларустун өкмөт башчысы Александр Турчин, Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов, Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин жана Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагентаев жана байкоочу өлкөлөрдүн өкмөт башчылары келишти. Позволит обеспечить действительно взаимовыгодное. Жыйындагы негизги маселелердин бири азык-түлүк коопсуздугу болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев акыркы учурда азык-түлүккө болгон баанын өсүшү бардык өлкөлөр үчүн олуттуу көйгөйгө айланып жатканын айтып, бул социалдык абалга да таасирин тийгизип жатканын белгиледи. Агропродовольственный сектор обеспечить население. Азык-түлүк инфляциясы чыңылануунун себепкери боло баштады. Бул инфляциялык жүк басып турган шартта өзгөчө актуалдуу. Ушундан улам комиссия агрардык рыноктордогу абалга мониторинг жүргүзүп, тартыштык баалардын өсүшү боюнча божомолдун негизинде тобокелдиктерди өз убагында алдын ала турган чечимдерди ыкчам карап, талкуулап турушу керек. Продовольственная инфляция превращается в источник социальной напряженности. Ошондой эле Адылбек Касмалиев ИАЭПтеги кооперациялык долбоорлорду каржылоо механизмин кайра карап чыгуу керектигин билдирди. Анын айтымында азыркы система негизинен экономикасы ири өлкөлөргө ылайыкташкан. Ал эми экономикасы чакан мамлекеттер үчүн мындай мүмкүнчүлүктөр дагы эле чектелип бойдон калууда. Для этого Союза уже сформирована необходимая основа. Комплекстүү мамиле, ойлонулган соода стратегиясы, түзүлүп жаткан макулдашуулардын кесепеттерине объективдүү баа берүү жана өнөр жай кооперациясын колдонуунун натыйжалуу ички механизмдери ЭЭПти өнүктүрөт деп ишенебиз. ЭЭП тышкы өнөктөштөр үчүн рынокторун канчалык активдүү ачса, мүчө мамлекеттердин экономикаларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуучу ички механизмдер ошончолук күчтүү болушу керек. НИОКР, создание совместных центров компетенций. Жыйындын алкагында катышуучу өлкөлөр өз сунуштарында ортого салышты. Ирандын өнөр жай кен иштетүү жана соода министри ИАЭПте өз алдынча банктык финансылык системаны түзүүнү сунуштады. Ал эми Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин биримдиктин алкагында азык-түлүк коопсуздугун мындан арыда чыңдоо зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов ИАЭПте санариптик интеграцияны күчөтүп, жасылма интеллект технологияларын кеңири киргизүүнү тездетүүгө чакырды. Жыйындын соңунда бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Алардын арасында ИАЭПтин алкагында электрондук документ жүгүртүүнү кеңейтүү, бирдиктүү каржы рыногун түзүү жана товарларды электрондук соодасын өнүктүрүү боюнча макулдашуулар бар. Мындан тышкары биримдикке мүчө мамлекеттердин укмуштуулук наамдарын ырастаган документтерди өз ара таануу тууралуу келишимге да кол коюлду. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны быйыл 1-2 октябрда Беларустун Минск шаарында өтөт. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Бүгін Борбор қалада кылмыштуу кирешилерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттөнүү финансылык коопсуздукту камсыз кылууда нотариаттын ролу аттуу эл аралык конференция болуп өттү. Иш-чара нотариалдык палата тарабынан уюштурулуп, анда экономиканы санариптештирүү шартында кылмыштуу кирешилерди адалдоого каршы туруу маселелери талкууланды. Конференциянын негизги максаты өлкөнүн улуттук коопсуздук тутумун өркүндөтүү, инвестициялык жагымдуулукту арттыруу
туруу жана укуктук тутумга болгон ишенимди чыңдоо. Иш-чарага эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет элдик нотариалдык палаталардын жетекчилери жана ата мекендик эксперттер катышты. Форумдун ардактуу коногу катары эл аралык нотариустар союзунун президенти Дэвид Маркес болду. Анда катышуучулар эл аралык стандарттарды, нотариалдык ишмердүүлүктү, тобокелдикке багытталган мамилени колдонууну жана мамлекеттик органдар менен атыйжалуу өз ара аракеттенүү механизмдерин талкуулашты. Бул конференция Кыргызстандын каржылоо коопсуздугун чыңдоодо жана нотариустардын кесиптик квалификациясын жогорулатууда маанилүү кадам болоору айтылды. Жеке нотариустар жана мамлекеттик нотариустар экиге бөлүнөт. Жеке нотариустардын саны 500дөн ашык. Мамлекеттик нотариустардыкы 60, азыркы учурда 68 нотариус, мамлекеттик нотариустар бар. Мыйзам азыркы кылмыштуулук жагынан бөгөт коюучулар, булар сиздер билесиздер, биз 2024 жылдан баштап электрон нотариат 2.0 системасын ишке киргизгенбиз. Ал системада бардык мамлекеттик органдар менен интеграция, түндүк системасы аркылуу интеграция болуп, ошол эле биздин ГСФР мамлекеттик органдар ошол жактагы системалар менен интеграция болуп, ошол жактан базадан болгон маалыматтардын бардыгын нотариустар өзүнө ала алышат. Ошол жактан текшерип, эгерде ал ошол санкционный списокто болгон жарандар болобу, юридикалык жактар болобу, анда биздин нотариустар ошол список негизинде иш аракетти жасабаганга укуктары бар, жасашпайт. Экотех көзөмөл кызматы Токтогул суу сактагычында рейд өткөрүп, анын жүрүшүндө суудан жалпы узундугу 300 метр болгон эски синтетикалык торлор чыгарылды. Маалыматка ылайык 2026 жылдын башынан бери Токтогул суу сактагычында жалпы 52 рейд өткөрүлгөн. Натыйжада суу түбүнөн 40.800 метр синтетикалык тор жана 500 килограмм таштанды чыгарылган. Көзөмөл иштери балык ресурстарын сактоо жана мыйзамсыз балык уулоого бөгөт коюу максатында улантылат. Министрлик бул иш-чаралар айрым суу сактагычтарда балык уулоого киргизилген мораторийден сакталышын көзөмөлдөө үчүн жүргүзүлүп жатканын билдирди. Министрлер кабинетинин 2025 жылдын 6 октябрындагы номер 636 токтомуна ылайык балыкты өндүрүштүк негизде кармоого тыюу салынган. Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициясы баңгизаттарды жашыруун орундар аркылуу жайылтууга шектелген жарандын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюшту. Маалыматка ылайык 4 августта саат 15:00 чамасында ички иштер органдарына жергиликтүү тургундан билдирүү түшкөн. Ал Свердлов районундагы кичи райондордун биринде белгисиз адам өзүн шектүү алып жүргөнүн, жерди казып, белгилүү бир жерлерди уюлдук телефонуна кайра-кайра сүрөткө тартып жатканын айткан. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери шектүүнү кармашкан. Баштапкы тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө ал баңгизаттарды жашыруун орундар аркылуу таратканын мойнуна алып, баңгизат болушу мүмкүн болгон зат салынган бир таңгакты. Ошондой эле уюлдук телефонун өз ыктыяры менен өткөрүп берген. Көрсөтүлгөн координаттары боюнча кара күрөң түстөгү зат салынган 44 таңгак табылып алынган. Экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат каннабис чайыры болуп саналат. Алынган заттан таңгагы менен бирге жалпы салмагы 84,59 граммды түзгөн. Шектүүгө кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди, тергөө уланууда. Ош шаарындагы эл аралык аэропорттон норка терисинен жасалган буюмдарды жана терилерди өлкөгө мыйзамсыз алып кирүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында Орусиянын Новосибирск шаарынан келген жарандын 2 сумкасын текшерүү учурунда норка терисинен жасалган 109 баш кийим, ошондой эле 161 норка териси табылган. Товар тиешелүү коштомо документтери жок ташылып келгени аныкталган. Бул факт боюнча тиешелүү актылар түзүлүп, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чара көрүлүп жатканы айтылды.
Жаңы окуу жылынын алдында Агартуу министрлиги ата-энелерге жеке менчик мектептердин лицензиясын текшерүү зарылдыгын эскертти. Мекеменин маалыматында ата-энелер лицензияда көрсөтүлгөн окутуунун формасына өзгөчө көңүл бурушу керек. Мисалы, эгер мектептен лицензиясы күндүзгү окутууга гана берилсе, ал мектептен сырттан окууга укугу жок. Лицензиянын аныктыгын министрликтин расмий реестринен текшерүүгө болот. Күмөн саноолор жаралган учурда жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүнө кайрылуу сунушталат. Министрликтен аккредитациялоо жана лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Акулованын лицензиясыз окутуу мыйзамсыз болуп саналарын билдирди. Анын айтымында жеке менчик мектептер баланы кабыл алуудан мурда ата-энелерге лицензиясын көрсөтүп, андан кийин гана келишим түзүүгө милдеттүү. Манас шаарында курорттук аймакка алып чыгуу, асма жол куруу долбоору каралууда. Жергиликтүү бийлик бул багытта чет элдик инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Долбоор ишке ашса, туристтер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, шаарга келген коноктордун саны көбөйүп, аймактын туристтик потенциалы дагы жогорулайт деп күтүлүүдө. Канат жолу кайсы тилкелер аркылуу өтөт, кабарчыбыз айтып берет. Жалал Абадта Манас шаарынан курорт аймагына чейин асма жол салуу пландалууда. Бир нече жылдан бери көтөрүлгөн бул ири долбоор жакынкы күндөрү ишке ашуу алдында турат. Кала бийлиги бул боюнча инвесторлор менен сүйлөшкөнүн маалымдады. Албетте бул курулуш өз кезегинде туристтердин санын көбөйтүүгө жана шаарыбыздын көркүн арттырууга өбөлгүсү. Курорттук аймакка чейин бара турган асма жолдун А чекити мурдагы эски музейдин орду болушу мүмкүн. Инвесторлор долбоор сунушталган аймакты жеринен көрүп, алдын ала изилдөө иштерин жүргүзүшкөн. Кала башчысы мындан тышкары дагы шаардагы курулуш тармагында аткарылган иштерге жана жетишилген ийгиликтерге кеңири токтолду. Алар ошол биздин азыр эски музейдин ордун бошотуп берсеңер, ошол жерди биринчи точка А кылып ошол жерди тандап алдык. Точка Б кылып туруп, ушул биздин курорт жактагы Монте-Карлонун астына жетпеген токой чарбанын жери бар. Ал жерди макулдаштык. Андан кийин 3 точка В кылып туруп, биз курорттун үстүндөгү жогору жагында резиденциянын үстүн белгилеп алдык. Ошол инвесторлор менен келип, ошол жерлердин баардыгын макулдашып чыктык. Алар жерлерин көрүп туруп баардыгын бизге жактырды. Азыр биз алардан коммерческий предложенияны күтүп атабыз. Давай сунуштарыңыздар менен келиңиздер бизге. Канча жылда төлөө жолдорун ошону карап чыгайлы. Азыр алар толук баардык кеткен чыгымдарды эсептеп туруп бизге сунушу менен келет. Биз ошол келген учурда макул болсо анда кол коюштуруп, куруу жумуштарын ушул быйылкы жылы эле баштасак деп алар сунуштарын айтып атышат. Биз азыр алардан күтүп атабыз. Алардан келген учурда биз алардан карап чыгабыз. Андан кийин дагы биз мына инвестицияны колдоо максатында Манас шаарынын аймагынан 27 гектар жерди трансформациялоо ишин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол башка министрликтерден корутунду алуу жумуштары жүрүп жатат. Ал жерге жалпысынан 20га жакын ишкердин бүгүнкү күндө бизге арызы келип түштү. Ошол жерди өндүрүш катары бизге чечип берсеңиздер, биз инвестиция кылабыз деп. Мына Сез Бишкектен дагы биздин ишкерибиз келип туруп, мен ал жактан чыгарып келип Манас шаарына курайын. Анткени бизде мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Манас шаарында дагы мындай экономикалык өсүү жагынан ушул аябай пайдасы чоң экен. Мен ушул жактан жер бөлүп бергиле, аны биз жасайлы деп атат. Андан сырткары мына жылуулук борборун тестеп коебуз. Тестти куруу боюнча дагы мына Кытай ишкерлери менен кече отурумду өткөрүп, тийиштүү биздин маалыматтарды бердик аларга. Алар дагы азыр изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Адистери менен келип жерлерин дагы көрсөтүп бердик. Ушул жерлерге куруп берсеңиздер деп. Алар дагы ал боюнча жумуш кетип атат. Андан кийин бардыгыңыздар билесиздер, биздин мына Таштанды полигонубузда дагы мусоросжигающий деп коет. Мусорларды өрттөө жолу менен экологиялык таза абалда, андан электр энергияны өндүрүп чыгаруу боюнча дагы бизде Тилек Кыдырмаевичтин көзөмөлүнүн астында жүрүп атат бул иш. Мына кийинки жумалардан биздин ушул министрлер кабинетине кирип, ошол маселени чечип чыгабыз деп, бул боюнча дагы реалдуу иштер кетип атат. Негизинен ушул ишкерлерге шарт түзүү боюнча, туризмди өнүктүрүү боюнча иштер кетип атат. Ага кошумча дагы биз мына курорттун ары жагынан Төшкүрчү деген участкабыз бар. Ал жерден 75 гектар жерди ошол туризмди өнүктүрүү багытында азыр бизге реалдуу ишкерлер келди. Ал жерде ошол эс алуу борборлорун курайлы деп.
ал боюнча дагы биз 75 гектар жерде ошол багытын өзгөртүү боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Учурда Манас шаардык тарых музейи убактылуу жаңы администрациянын имаратында иш алып барууда. Дээрлик 80 жылдан бери жаңы имаратка муктаж болуп келген музей үчүн заманбап маданий борбор курулуп жаткан. Анын курулушу 2025 жылдын аягында башталып, 2026 жылдын соңуна чейин аякташы мерчемделген. Манас шаарынын тарыхы кайрадан жазылып чыгыш керек. Анткени буга чейин да кеңири мындай жазылган эмес. Ошол буюрса жаңы музейдин ачылышына карата Манас шаарында тарыхын жазалы, тарыхчылар менен, ошол коомдук ишмерлер менен чогуу биригип деген ойлорубуз бар. Пландар бар. Негизи муктаждык аябай жогору болчу деп айтсак болот, Албетте 184 миңден ашуун калкы бар Манас шаарында, бир эле жалгыз музей да бул. Шаардык музей болгону дагы. Анан ар бир эле өзүнүн чоң шаарлардын өзүнүн баягындай маданий жайлары болуш керек да, ошо келген конокторду кабыл алган, ошол калкка кызмат кылганы дегендей. Ал эми биздин азыркы шаардык музей ошондой бир чоң шаарга татыктуу музей болуш керек да. Ошол шаарга ылайык коноктор келет дегендей, кандай гана иш-чаралар өтөт, маданий массалык дегендей, ошого жооп бере турган талаптагы музей болуш керек. Буюрса, ал музей дагы алдыда мындай шаарга курулуп калат. Жаңы музейдин имараты жертөлөсү менен кошо 3 кабаттан туруп, анда бардык заманбап шарттар каралган. Музейдин эмгек жамааты мекеменин 80 жылдык мааракесин 2027 жылы жаңы имаратта белгилөөнү көздөп жатат. Бирок учурда курулуш иштери соттук териштирүүлөргө байланыштуу убактылуу токтоп турат. Бул маселе тууралуу Регион телеканалы буга чейинки материалдарыбыздын биринде кеңири баяндаганбыз. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Манас. 8 августтан 11 августка чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүү коркунучу сакталууда. Бул байланыштуу республиканын Тоолу жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкындоо коркунучу бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Министрлик жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Ошондой эле жарандык коргонуу кызматтарына күчтөрдү жана каражаттарды даярдык абалында болушу зарыл экенин эскертти. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.